18 майда болгон окуянын жагдайлары тыкыр иликтенип, текшерилип, кылмыштуу аракеттерге катышкандардын баары жазаланат. 2024-жылдын 18 майында Бишкек шаарында жана Чүй облусунун жакын райондорунда массалык башаламандык болуп, чет элдик жарандарга физикалык жана материалдык зыян келтирүү фактылары катталган. Жалпысынан Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын жана Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын тергөө кызматтары тарабынан 9 кылмыш иши козголду. Анын ичинен 3 бейбаштык, 1 тоноо, 1 каракчылык, 3 массалык башаламандык, 1 рассалык, этностук, улуттук, диний жана региондор аралык кастыкты козготуу факты боюнча козголгон иштердин алкагында мүлктүк жана физикалык зыянга учураган 33 жараан жабырлануучу деп табылып, 10 жараанга 6 Кыргыз Республикасынын жарааны жана 4 чет өлкөлүк жараан айыбы угузулган. Ички иштер министрлиги 18 май күнү болгон окуялардан жабыркаган жараандар болсо, жашаган жери боюнча райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылууну же 102 кыска номуруна билдирүүнү өтүнөт. Ички иштер министрлиги бул кылмыштын баардык чоо жайын тактоо жана иликтөө боюнча иштерди улантууда. Бул окуялардын баардык катышуучулары жана тиешеси бар адамдар аныкталууда. Алардын эч кимиси адилеттүү жазадан кутулуп кетпеши керек. 18 майда болгон окуянын баардык жагдайлары кылдат иликтенип, текшерилип, кылмыш иштерине тиешеси бар адамдар жоопко тартылат. Өлкөбүздүн коопсуздугун камсыздоо, жай турмушта жашап жаткан элибиздин бейпилигин сактоо, ар түрдүү мыйзам жана укук бузууларга жол бербөө багыттары боюнча күчөтүлгөн тартипте иш-чаралар улантылат.